Саламатсыздарбы? Мен номер 3 эксперименталдык гимназиянын 10 классынын окуучусу Турабалиева Жасмина. Сиздерди Рамазан айы менен куттуктап кетемин. Жана ошону менен бирге азыркы учурда курчуп жаткан карантин маалында аралыктан сабак өтүүнү өздөрүнө кыйын көрүп жаткан жана мугалимдерсиз өз ишмердүүлүгүн уюштура албай жаткан окуучуларга Гапыр Мадаминовдун акыл эмгегин маданият китебинен өз ишмердүүлүгүн уюштуруу темасы боюнча план программа менен иштөөнү өзүмдүн тажрыйбамдан көрсөтүп, сиздерге кичине болсо да жардам бермекчимин. Кана эмесе баштайлы. Биринчи мектеп, гимназияларда окуу токтотулуп, онлайн сабактар башталганда эле Гапыр Мадаминов агайыбыз аралыктан мини лекция өтүп берген болчу. Мында сапаттуу билим алууда 7 операция жасоо керек. Булар төмөнкүлөр. Биринчи, көңүлдү топтоп, концентрация менен угуу керек. Бул пункттар акыл эмгегинин маданият китебинде 36 бетинде кеңири берилген. Кийинкиси, схема, таблица, маселе, мисалды көңүл менен кароо. Мында АЕМ китебинде 13 бетинде мугалимдин артынан сабактын максатына жетүү үчүн ал көрсөткөн бардык нерсени аткаруу керек, жасоо керек көңүл менен. Кийинкиси, баарын ойлоп сиңирүү, негизгисин бөлүп алуу, эстеп калуу. Эстеп калуу үчүн көп маалыматтын негизгилерин гана бөлүп алуу керек. Негизгисин бөлүп алуу үчүн окуучу ошол өтүлгөн сабакты ойлоп, сиңирип болгон болуусу керек. Кийинкиси, сабакты өз экраны менен элестетүү жана конспект схема жасоо. Мында конспект схема жасоо окуучунун өз чыгармачылыгына таандык. Мында өзүбүзгө ыңгайлуу кылып, теманы бир эле схемага бир бетке түшүрүп алсак болот. Ушул лекцияны эсте тутуп, өзүмдүн иштеримди көрсөтүп кетейин. Чыныгы билим, өнөр качан гана адам өз алдынча окуп, изденип, сүңгүп киргенде гана алат деп. Анда эмесе кийинкиси, мында Гапыр Мадаминов бизге 24 саат бош убактыбызды сааттарга бөлүп берген, план түзүп. Мында 24 сааттын 7 саатын уйку, 6 саатын үй тапшырмасына, 6 саатын үй иштерине, 4 саатын кызыккан, каалаган иштерибиз менен алектенүүгө, хоббибизге бөлүп берген. Муну мен кеңири өзүмгө ылайыктуу кылып, сааттарга бөлүп чыктым. Анда эмесе мен азыр акыл эмгегинин маданияты китебиндеги убакытты рационалдуу пайдалануу деген темада айрым жолдорду пайдаланып, өзүмдүн карантин учурундагы убактымды кандай нерселерге коротуп жатканымды көрсөтүп кетейин. Онлайн сабактар бүтүп, кайтарым байланыш жасап болгондон кийин, убактым бошогондо эле Чыңгыз Айтматовдун Кайрылып куштар келгенче чыгармасын окуп баштадым. Ал чыгарманы окуп бүтүп, Бахияна чыгармасын баштап, бүтөйүн деп калдым мунун дагы. Кийинкиси, ошондой эле кыргыз тилден айтып кетсем, кыргыз тилден берде фразеологизм сөздүктөрдү жазып жаттап жатам. Кийинкиси, сөз айкашы боюнча талдоо, фонетикалык талдоо, синонимдер жана аналогия боюнча иштеп жатамын. Кийинкиси, бизге жалпы республикалык тестке эң керектүү болгон нерсе окуу техникасын Гапыр агайыбыз гимназияда кружоктордо алып турчу эле, үзгүлтүксүз. Ал эми азыр карантин маалында бизге тапшырма берилген. Бул боюнча күнүгө 5 жолу арада 10, 15, 20 минуттан тыныгып, окуп, өзүмдүн канча сөзгө өскөнүмдү эсептеп барып жатамын. Кийинкиси, 24 саат убакыттын 4 саатын кызыккан жумуш, хоббилерге бөлгөн болчумун. Ошондо мен акыл эмгегинин маданияты китебиндеги чет тилдерди өз алдынча оңой тез үйрөнүүнүн методикасы темасындагы пункттарды окуп чыгып, пункттарды бардыгын кайрадан окуп, мен өзүмө англис тилин үйрөнүүгө аракет кылып жатам. Бул боюнча китепте айтылгандай,
сөздүк жаттоо керек. Биринчи ошол тил боюнча. Мен азыркы учурда карантинден баштадым. Сөздүктөрдү жазып, бул күнүгө керек болчу сөздүктөрдү общий жазып чыгып, бул боюнча эсте калыш үчүн топик жазып чыктым. Топиктерди дагы бул өзүмдүн кругозорум өсүш үчүн жана тилим жатыгыш үчүн сөздүктөрдү пайдаландым, ушул жазган сөздүктөрүмдү. Кийинкиси англис тили грамматикасы боюнча, китеп боюнча окуп чыгып жатам. Муну дагы бунда ар бир тема боюнча упражнениялары бар, эң жакшы китеп экен. Кийинкиси английский грамматикасы боюнча таблицалардан ар кандай транскрипцияларды окуп жаттап жатам. Дагы баса белгилеп айта кетчү нерсе, азыркы учурдагы бул курчуган элет элге көп нерсени үйрөтүп, эске салып койду дейт. Муну окуучунун тили менен айтканда, аралыктан онлайн сабактарды өтүп жатып, өзүбүздүн номер 3 эксперименталдык гимназиянын босогосун сагындык. Жана эскиден айтылгандай, алдыңда аккан суунун кадыры жок деген сөздү эми сезип ойлонуп калдым. Себеби азыркы өтүп жаткан онлайн сабактардан көрө алдыңкы өткөнүбүз сабактарды мугалимдер эшиктен күлүп, жадырап, жайнап кирип келип сабакты баштагандары, доскада жооп бергендерибиз, гимназияда басып жүрүп жаттаган сөздүктөрүбүз, Гапырагайдын ооруп жатса дагы бизге пайда болсун деп өтүп берген лекцияларын өтө сагындык. Жана ошол маалда окубаганыбызга өкүнүп кетип жатабыз. Карантиндеги билим алуу ушундай түрдө өтүп жатат. Мен сиздер менен алыс болсо дагы өзүмдүн жасап жаткан иштеримди бөлүштүм. Бардык алыстан аралыктан билим берип жаткан мугалимдерге, директорубуз Гапыр Мадаминовго, класс жетекчибиз Отонбаева Чынара эжекейге жана бардык предметтик мугалимдерге чоң ыраазычылык билдиремин. Жана ошондой эле бардыгыңыздарды китеп окууга чакырып каламын. Колум бош эмес, бошогондо китеп окуймун деген сөз бул шылтоо гана сөз экен. Жумуш кылып жатсаң дагы арада 15 мүнөт бош болсоң, китеп окуу менен өткөрөлү, пайдалуу нерселер менен өткөрөлү. Барыңыздарга рахмат.